Кыргыз-Тажик чегарасындагы чырдан 6 киши жараат алды. 18 декабрда Баткен район Көкташ айылында Кыргыз-Тажик чегарасында чыккан чырдан кыргыз тараптан баш аягы 6 адам жараат алды. Кыргызстандын мамлекеттик чегара кызматы тараткан маалымат боюнча, Ички иштер министрлигинин ички аскеринин ок жеген кызматкерине Баткен областык ооруканасында операция жасалып жатат. Андан тышкары Баткендин Самаркандек айылдык кеңешинин депутатына да ок тийген. Ошондой эле дагы 4 адам ар кандай жараат алды. Анын ичинен 3 ички иштер министрлигинин кызматкерлери, бирөө жөнөкөй жаран. Чегара кызматы аларга медициналык жардам көрсөтүлгөнүн кабарлады. Маалыматка караганда, учурда Кыргызстан менен Тажикстандын чегара маселелери боюнча өкүлдөрү, жергиликтүү бийликтин кызматкерлери менен күч органдарынын сүйлөшүүсү жанданды. Буга чейин ок атууларга байланыштуу сүйлөшүү убактылуу токтотулган. Абалды жөнгө салуу үчүн чегара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Абдикарим Алимбаев жана ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаков Баткен областына жөнөп кетти. Кыргыз-Тажик жарандары 18 декабрда 9:30 өткөндө чырдашып таш менен бирин-бирин урушкан. Кийин эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүп жаткан учурда саат 11:30да Тажикстан тараптан атылган октон Кыргызстандын ички иштер министринин бир кызматкери жараат алган. Тажикстандын бийлиги болсо Кыргыз айылындагылар эки тажик тараптын эки тургунун айылдын имамы менен окуучуну урганы үчүн чыр чыкканын айтууда. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы жазып чыкты. Тажикстандын бийлиги болсо Кыргыз айылындагылар эки тажик тараптын эки тургунун айылдын имамы Садикбай Набиев менен окуучу Уметжон Сафаровду урган үчүн чыр чыкканын айтууда. Бул тууралуу Азаттын тажик кызматы жазып чыкты. Эсфара шаарынын администрациясынан атын жашырган булак Көкташтын тургундары кыргыз тарапка байкабай өтүп кеткен окуучуларды урганын айткан. Мындан кийин кайым айтышуу башталып, таш ыргытууга өтүшкөн. Ушул эле айылда 16 декабрда да Кыргызстан менен Тажикстандын жарандарынын ортосунда чыр чыккан. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, Баткен областынын Көкташ айылында Тажикстандын жарандары тактал элек чегара тилкесинде тосмону тосо баштаган. Буга нааразы болгон Кыргызстандын 30-40 жараны чогулуп, тараптар чатакташа кеткен. Быйыл 16 сентябрда кечке мал Баткен областындагы Лейлек районуна караштуу Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чегарачыларынын ортосунда атышуу болгон. Чырда кыргыз тараптан чегарачы Равшан Муминов курман болуп, 13 адам жараат алган. Ал эми Тажикстан Кыргыз-Тажик чегарасындагы атышууда 3 чегарачысы каза болгонун кабарлаган. Шайназаров элди пикири жок маңкурт кылгысы келеби? Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты мамлекет башчынын ишине баа берген бейбаштарга күбө болуп атам. Президент Жас Тамалиева маселе көтөргөнчө карап отура бербей чара көрүшүңөр керек деп күч органдарынын башчыларына көрсөтмө берди. Тынчтык Шайназаров буга чейин сүйлөбөй тынч отурганы менен жалпыга маалымдоо каражаттарын өкүлдөрүнө кайбир тарабынан жаккан жагы бар эле. Бирок жогорудагы билдирүүсү менен Шайназаров кошоматка кой сойгон, күн тийген жерге чуркаган адам экенин билдирди. Бирок айтайын дегенибиз бул эмес. Шайназаров кошомат кылам деп президентке зыян келтирип, анын маалымат саясатына карагандарды да ала жатып, өзү жагынайын таризинде элге жаман көрүнүп, өз башына кош кабат жамандык тилеп алганын билбегенин да айтар элек. Ушунча болду, урматтуу Тынчтыкбек Ураимович, сиз чара колдонгула деген жамааттын сизге тийгизген пайдасы бир кезде да азырда өтө чоң экенин унутпаңыз. Болбосо сиз өкүл болгон партия атайын кошоматчылыктын окуусун окуп анан депутат болобу? Карапайым калк президенттин ишине пикирин айтып туруш керек да. Шайназаровду оюна койсоң эл үн катпаган маңкурт болуш керекпи деп Факты Кейжи сайты жазып чыкты. Кыргызстанда жыл башынан бери 18 тонна мыйзамсыз баңгизат алынды. 2019 жылдын 11 айында кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыштуу 944 кылмыш жана 183 жорук катталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин баңгизаттарга каршы күрөш башкармалыгынын башчысы Олег Запольский Бишкектеги атайын басма сөз жыйынында билдирди. Анын белгилешинче, жыл башынан бери жалпысынан 18 тонна 319 килограмм 911 грамм мыйзамсыз баңгизат алынды. Кылмыштар үчүн 819 киши жоопкерчиликке тартылды. Ички иштер министринин 2016-2018 жылдагы статистикасында бир жыл ичинде кармалган баңгизаттар 14-19 тоннаны түзгөн. Азаттык радиосу Кыргызстандагы баңгизаттардын мыйзамсыз ташуу каттамы боюнча быйыл жыл ортосунда кенен иликтөө жарыялаган.
УКМКда жоголгону айтылган $200,000 аскер прокуратурасы иликтейт. Башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо башкармалыгынын мурдагы башчысы Уланбек Чалбаевдин жактоочусу Март Абдрахманов паранын далили катары алынган $200,000 кайда экенин териштирүү үчүн аскер прокуратурасына арыз жазды. Анын Азаттыкка берген маалыматы боюнча арыз 6 декабрда берилип, 12 декабрда кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталган. Райондук сотто $200,000 көрсөткүлө деп сотко өтүнүч бергенибиз менен аны көрсөтпөй коюшту. Тергөөчү акчаны сотко алып келбегенден кийин ал жоголуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан биз аскер прокуратурасына арыз жазып текшерүү иштери башталды. Чалбаевка $200,000 алган деп айып коюп жаткандан кийин сотто аны көрсөтүш керек эле да. Далил зат жок болсо анан кантип соттойт, деди Абдрахманов. УКМК 2018-жылы башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо башкармалыгынын башчысы Улан Чалбаевдин иш бөлмөсүндө ыкчам тинтүү иштерин жүргүзүп, анда табылган баштыктан $200,000 чыкканын жарыялаган. Бишкектин 1-май райондук соту Чалбаевди быйыл 19 ноябрда 5 жылга кести. Уланбек Чалбаевдин атасы Ахматбек Чалбаев анын уулунун иш бөлмөсүнөн далил зат катары табылган $200,000 жоголуп кеткенин айтып чыккан. УКМК болсо бул маалыматты четке кагып келет. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов акча мамлекетке өткөзүлүп берилет, каражат тергөөчүдө. Далилдер көрсөтүлмөйүнчө соттун чечими чыкпайт. Силер муну билесиңер да, деп билдирген. Бомдо 8 жүк ташуучу вагон рельстен чыгып кетти. Балыкчы Жел-арык темир жол участогунда 8 жүк ташуучу вагон рельстен чыгып кетти. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик компаниясынын басма сөз кызматы билдирди. Учурда кырсыктын себептери такталууда жана темир жол кыймылын калыбына келтирүү боюнча иш аракеттери жүрүп жатат. Кыргыз темир жолу ишканасынын маалыматына караганда, кырсыктан жапа чеккендер жана жабыркагандары жок. Кырсыкка байланыштуу Балыкчы Жел-арык темир жол участогу жабактуу жабылды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги поезд көмүр ташып баратканын, окуя болгон жерге Ички иштер министрлигинин кызматкерлери аскерлештирилген өрт куткаруу бөлүмүнөн бир бөлүм тартылганын маалымдады. Матраимовдордун туугандары жөнүндө жазган бир канча сайт иштебей калды. Матраимовдун туугандары боюнча иликтөөнү жарыялаган бир канча сайттарга 17 декабрда хакердик чабуул жасалды. Макаланы даярдап, алгач жарыялаган Факты Чек KG сайты көпкө иштебей турду. Редактор Болот Темиров серверге Кыргызстандан, Кытайдан, Орусиядан, Таиландтан жана Индонезиядан чабуул болгонун билдирди. Ушул эле иликтөөнү кайра баскан Кактус Медиа, Экономист KG, ПК KG жана Клуб KG сайттарынын ишинде да кыйынчылык жаралып, кыска мөөнөт иштебей калды. 18 декабрдын таңында да бул сайттардын ачылышы бир аз кыйын болууда. Клуб басылмасы муну дос чабуул экенин жазып, Кыргызстандын тарыхында бир канча басылма бир убакта мындай чабуулга биринчи жолу кабылганын билдирди. Дос чабуул бул сайтты бузуу үчүн серверге бир эле учурда бир канча жол менен аракет кылуу. Иликтөө макалада мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун аялы Уулкан Тургунованын жана уулунун кымбат баа сааттары, кийим-кечи, асем жасалгалары жана автоунаасы тууралуу маалыматтар камтылган. Анда Матраимовдун үй бүлө мүчөлөрү 2015 жылдан 2017 жылдары социалдык сайттарга чыгарган сүрөттөрүндөгү буюмдарынын баасы такталып, иликтөөчүлөр алардын жалпы суммасы 24 миллион сомдон кем эмес турат деп баалашкан. Ошол эле маалда Райымбек Матраимовдун 2015 жылдан 2016 жылкы декларациясындагы кирешеси да, чыгашасы да бул суммага жетпейт. 2 жылда Матраимовдун үй бүлөсү 15 миллион сом тапканын гана көрсөткөн. Чабуулга кабылган сайттар муну ушул макаладан кийин атайын жасалган деп божомолдошууда. Матраимовдун үй бүлөсү буга комментарий бере элек. Бабанов Республика партиясын тарттырып жиберди. Шайлоо жакындаган сайын саясий айдыңда өзгөрүүлөр күтүлүүдө. Республика партиясы Өмүрбек Бабановдун карамагынан чыгып башка адамдардын колуна өтүүдө. Бул боюнча жакынкы күндөрү съезд болгондо кожоюндар кимдер экени ачыкка чыгат. Негизи Бабанов саясий сойкулуктун жогорку үлгүсүн көрсөтүп, саясатка аралашпайм деп жан соогалап, кара башы жана бизнесин айынан соодалашууга барганы коомчулуктун кыжырын келтирди. Кийин ал саясатка кайра аттанса деле тарапташтары карапайым калкта ишенбей калары ачык байкалууда. Орто жолдон таштап кетүү жигитчиликке жат көрүнүш эмеспи? Айтор соодагерден акыркы саясатчы чыкпасын Бабанов ачык үлгү менен далилдеди. Партиясын тарттырып жибергенден кийин кайсарына сүйлөмек эле деп Аруба KG сайты жазып чыкты. Бекназаров
Малай тилиндеги 200 сөздү бир айда жаттап алам. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси кызматына талапкер Азымбек Бекназаров элчи болуп дайындалса, Малайзия менен мамилени жакшыртып, инвестиция тартууну пландап жатканын билдирди. Саясатчы бул үчүн чет тилди билүү маанилүү эмес экенин, бирок малай тилин өздөштүрүүгө аракет кыларын айтты. Тилди билүү маанилүү деле эмес, мамлекеттик тилди билесиңби, Кыргызстанды сүйөсүңбү, ошол маанилүү. Ал эми элчилик ишиндеги 200 сөздү 2-5 класстын балдары деле жаттап алат. Малайзияга барсам, малай тилиндеги 200 сөздү бир айдын ичинде жаттап алыш колдон келет, деди Бекназаров. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети 17 декабрдагы жабык жыйынында Малайзиядагы элчиликке Азымбек Бекназаровдун талапкерлигин жактырды. Бекназаров буга чейин баш прокурор, Жогорку Кеңештин депутаты, убактылуу өкмөттө вице-премьер-министр болуп иштеген. Биринчи жолу Бишкектин бюджетине муниципалдык мүлктөн 100 миллион сом түштү. Бишкек шаарынын муниципалдык мүлкүн колдонуудан түшкөн каражат биринчи жолу 100 миллион сомдон ашты. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Кала бийлигинин муниципалдык менчик башкармалыгы 2017 жылы 48 миллион сом тапса, 2018 жылы бул көрсөткүч 88 миллион сомду түзгөн. Ал эми быйыл 100 миллион сомдон ашты. Муниципалдык менчик башкармалыгынын ыкчам маалыматтары боюнча имараттарды ижарага берүү менен шаар бюджетин 300 миллион сомго чейин чыгара турган резервдер бар деп айтылат маалыматта. Бишкек мэриясынын бюджетинин басымдуу бөлүгү билим берүүгө, медицинага жана шаарды жакшыртууга жумшалат.